Алтынай Сейітбековна, айтып берсеңіз, Чебурашка садигинде село Комсомольское Фрунзайлы өкмөтүндө ремонтко канча каражат бөлдүңүздөр, анан качан иш жазалат да? Убакыт 2 секунд кетип калды. Тендер уже өтүп, курулуш иштери уже башталды. Анан ал жерге дагы бир кошумча 5 миллион да атышат. Ал болсо ошол жанагы оборудование, жабдыгылар менен камсыз кылуу боюнча. Аны болсо 20-жылы жанагы целевой трансферт деп айтабызбы, же болбосо ошол республикалык бюджеттен карап беребизби, аны дагы мен ойлойм аягына чыгабыз. 5 миллион бул только ремонтко, анан дагы бир 5 миллион да атышат, аны дагы эсептеш керек ошол жабдууларга. Рахмат. Алтынай Сейитбековна, айтсаңыз, бизде Кыргызстанда бөйрөк оорусу менен канча адам ооруйт да? Статистика барбы? Космос Арич айтып койсун. Почечный. Эльвира Жыргалбековна, азыр жанакы 5-стадиядагы оорулар боюнча 1518 азыр гемодиализ алып атат. Жалпы Кыргызстанда гемодиализге чейин почечными заболеваниями сколько есть статистика данные барбы? Жок, ар кандай эмеси бар, бирок мына азыр 1518 алып атат, андан тышкары 56 киши азыр 100% кыргызстандыктардын канчосу 10%, 20%пи? Сизде информация, маалымат барбы? Жок, андай бар, просто мен жанымда жок, сизге мен алып берейин. Эмнеге даярданып келбейсиздер, билбейсиздерби? Бизде эми оорулар көп да анын баары. Биз просто канча процент, 100%-тин канчасы бөйрөк ооруларга дуушар болушат? Эльвира Жыргалбек, бөйрөк оорунун ар кандай түрлөрү болот. Ошо жалпы түрдө процент барбы? Мен сизге кагаз жүзүндө берейин аны. Мен топ гемодиализ жүзүндө. Мен бул суроону эмнеге берип атам, Алтынай Сейитбековна? Россияда мына 1 жылдан бери, вы знаете да, анализ тапшырганда деген автоматический түрдө лабораториялар скорость клубочковой фильтрации деп коет да, СКФ анализин автоматтан алдырып атышат. Биз ошону киргизе алабызбы? Сиздин оюңузча. Алдын ала профилактикадан дагы мындай профилактика болбой калды эми. Алдын ала мындай ооруп баштаган начальный стадиясынан билип калат экенбиз да. Гемодиализге жеткирбей. Эльвира Жыргалбековна, албетте, профилактика деп атат, жаңы программада дагы ошого басым жасалып атат, бирок муну эми сөзсүз түрдө киргизебиз десек, албетте дотация катары биз болсо ошону каржылап беришибиз керек. Бирок түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол анализди... Сиз санап көрбөйсүздөрбү? Гемодиализге канча мамлекеттен канча каржыланып жатат? Мындайды алдын ала анализдерди киргизсек, канча экономия болот деген мындай расчетторду Минздрав саясатты жүргүзөсүңөр да, ошону кылып көрбөйсүздөрбү? Андай тапшырма бердик, азыр иштеп атышат. Ошол причинасын кандай алдын ала алуу боюнча атайын жумушчу топ түзүп, урологдорду, берки окумуштуулар менен тапшырма берилген. Анан сиз айтып аткан маселелер боюнча да иштеп атабыз. Просто лабораторный инструменттерди жана тесттерди алып келиш керек. Аны биз карашыбыз керек да. Не хорошо, это в обязательном порядке киргизиш керек, анализдерди киргизиш керек, потому что гемодиализге мамлекеттен миллиондогон каражат компенсация кылып берип атасыңар да, в любом случае. Караңыздар, Алтынай Сейитбековна, это орустар 1 жылдан бери киргизиштир да, Российская Федерация, карап көрүңүз. Премьер-министр келип калыптыр. Урматтуу премьер-министр, мына массалык маалымат каражаттарында чыгып атат. Аскер пограничниктердин Ошский обл управленияда сотрудники Талгат Аланов погранслужбада коррупцияны айтып чыкса, сиздер тескери аны деген военный прокуратура тактайт деп атасыздар. Биз коррупция менен кантип күрөшөбүз анан? Системный коррупция менен кантип күрөшөбүз анан? Эгер маалыматты берип жатса, информация пресс-конференцияга, чтобы сотрудник силового блока кто-то вышел, это как минимум надо набраться смелости, да? И он набрался, вышел, а вы его сейчас засудить собираетесь. Бул кандай нерсе? Коррупция менен күрөш кандай болуп атат? Госэкотехинспекциясынын кызы чыкканда деле кандай ызы чолду элек? Мындай граждандык жактан реакция болбосо, аны да камат салмаксыңар да анда. Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, бул маселе боюнча албетте териштирүү болот. Териштирүү болуп, кимдики туура бул боюнча жыйынтыгын айтабыз сиздерге. Бул жерде мындай позиция болуп атат да, мамлекет деген жашырып атат да, мамлекет деген ачпай атат, тескери жашырып, экинчи сүйлөбөгүлө деген сөз да. Сиз кандай нерсеге алып келип атасыңар? Абдан туура эмес болуп атат. Жок, бул маселе боюнча да ачык биз териштирүү кылабыз. Сиз эгер катышам десеңиз, сиз менен да чакырыңыздар, катышып берем. Рахмат. Дагы бир нерсе, Мухаммедкалы Жукевич, мына бизнести коргойбуз деп атасыңар,
бизнес инвестор дап келебиз деп атасыңар. Эки жума мурда Стамбулда чоң бизнес форум өттү. Сиз ким барган списокты көрдүңүзбү? Мамлекет тарабынан. Ишкерлерден ким барганын көрдүңүзбү? Bir gün калганда делегацияны жетектеген адамдар биякта жаныңызда отурат. Bir gün калганда бизнеске уведомление берип атышат. Это что за отношение инвестфорумга? 10 секунд. Bir gün калганда беришип, өздөрү Конрад деген пятизвездочный bir күндө жок дегенде 200-300 долларлык отельде жатышат. Ишкерлердин 500 ишкерлер тиякта түрк тарабынан тосуп алабыз деп 300 ишкерди алып барабыз. Урматтуу Элвира Жылгалбековна. Бул абдан чоң ызычуу болот да. Түшүндүм. Микрофонуңуз иштеп Руслан атат. Мартисбекович, берип коюңузчу процедурный, пожалуйста. Экинчи микрофон. Мен көп деле чыкпайм го процедурныйга. Мухаммедкал Жукевич. Экинчи микрофон. Мухаммедкал Жукевич. Иштеп атабы? Турцияда чоң жарым жыл мурда сүйлөшүп турсуңар. Панкратов барып. 500 түрк бизнесмен деген 300 кыргыз түрк кыргыз ишкерлер тосуп алабыз деп. 2 жума мурда кыргыз делегациясы барат. Кыргыз делегациясы ишкерлердин саны аябай аста. Бишкектеги ишкерлер арызданып атышат. Bir gün калганда Турцияга билеттер канча кымбаттайт? 1000 доллар болот. Bir gün калганда уведомление берип туруп, биздин делегация барып жыргап келет аякта. Анан мало того, что не организовали, тияка барып алышып, жанында отурган байкелер менин көзүмдү карап алыңыздар да. Бул 100% маалымат экен, сиз билесиз. Элвира Жылгалбекова, убактыңыз бүтүп калды. Жооп бересиздерби? Элвира Жылгалбековна, убактыңыз бүтүп калды. Мен жооп берип коеюн. Урматтуу Элвира Жылгалбековна. Маселени эки тараптан угуп тургандан кийин айтсаңыз жакшы болмок да. Биринчиден, биз акыркы күндөргө чейин түрк тарабынын макулдугун ала алган жокпуз, кайсы күн өткөрө турганын. Анан bir gün калганда кабар берди дегениңиз туура эмес. Анан ар ким өзүнүн эсебинен барды. Анан шопинг кылып кетип калды дегенди сиз абайлап айтсаңыз, шопинг кылып эч ким кетип калган жок. Биз өзүбүздүн программага ылайык вице-президент Актай мырза көбүз ачылышына жарымына чейин катышып, выступлениелер бүткөндөн кийин биз кийинки иш-чарага кеттик. Чогуу. Шопинг жок бул жерде. Анан кечинде келип мен ошо бизнесмендер менен да жолуктум бизден барган. 350дөн ашык турк компаниясы. Анан бул жактан ким кааласа баргандардын бардыгын алып бардык, бирөөгө ограничение коюлган жок. Bir gün мурун айтылдыбы, bir ай мурун айтылдыбы? Биз качан билген күндөн баштап биз даярдыкты көрө баштадык. Сиз бизден да бир аз сурап койсоңуз болмок да, сизге доступный эле го информация. Анан бирөөлөрдүн айтканын айтып, ушул чоң трибунаны айтып атканыңыз туура эмес деп ойлойм буну. Бизден бир ооз сурасаңыз болмок. Жанатан берди эле көрүштүк. Менен да бир ооз сурасаңыз болмок, эмне кылдыңар ошону депчи. Биз ойлойбуз, эң жогорку деңгээлде жакшы өтүп келди бизнес форум. МПКны да абдан жакшы өткөрдүк деп ойлоймун. Түрк тарабы менен биздин жакшы жетишкен келишимибиз бүгүнкү күндөгү 400 миллион товар оборотубуз бар экен. Мына былтыркы жылы эки президентибиздин койгон тапшырмасы боюнча 2 жылдын ичинде ошону 1 миллиардка чыгарабыз деп биз вице-президент мырза менен сүйлөшүп, макулдашып пландарга кол коюшуп келдик. Бул менин оюмча биздин комиссия ушул делегациянын барган иш-чаралары абдан жакшы деңгээлде өттү деп ойлойм. Экинчи микрофон 10 секунд. Элвира Жылгалбековна. Сиз ошо кетип калгандан кийин ошакта чиновниктердин кайсынысы калганын тактап албайсыздарбы анда делегациядан? Сиз кетип бардыгы чогуу кетип калышты. Тактап бериңиздер. Мейли, тактап. Бериңиздер. Кайсы келишимге кол коюлганда мындай расмий айтып коюңуз анда да. Биздин кийинки иш-чарабыз Анкарада болчу. Бизнес форум немеде өттү, Стамбулда өттү. Ал жерден чыгып эле ошол МПКнын мүчөлөрүнүн баардыгы биз менен кошо чыгышты, биз баарыбыз Анкарага учуп кеттик. Кечки самолет менен.